Камчыбек мырза, студиябызга кош келиңиз. Сау болуңуз. Айтсаңыз, ушул акыркы учурда саясатта же мамлекеттик кызматта көрүнбөй калдыңыз. Деги кайда эмне жумуш менен алектенебиз? Негизинен биз ар дайым эле ошо саясаттабыз, бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик кызматта эмесмин. Акыркы 3-4 күндөн бери мен ошол элди аралап жүрөм да, жөнөкөй элдердин арасында жүрөм. Мына Чоң Алайда болдум, Ошто, өзгөндө болдум. Жана балыкчыда болуп келдим, жана башка жерлерде. Ушинтип бир 4-5 күндөн бери элди тыкыр айланып, элдин арасындагы элдин оюн, тилегин билип карап келе жатам да. Ошол жерде бир 2 чоң суроо пайда болуп калды. Ошол суроолорду мен элге айтып жеткизип коеюн. Биринчи бул бүгүнкү күндөгү мамлекетибиздеги эң көйгөйлүү маселелердин бири бул азык-түлүккө жана эт азыктарына болгон баалардын өсүшү боюнча. Ошонун негизинде өкмөттөн токтом кабыл алынган. Ошол токтомдо так көрсөтүлүп турат. Эт азыктарынын жана тамак аш азыктарынын бааларынын көтөрүлбөшү боюнча. Жана ошолорду контролдоп, бааларды бир таризде кармоо боюнча. Бирок ал нерселер эч жерде сакталбай атыптыр. Мен аны көрүп элден да угуп келдим. Базарларга да чыгып көрдүм. Мына кээ бир жерлерде эттин баалары 800-900 сомго чейин чыгып кетиптир. Кээ бир жерде 700-750 сомго чейин бар экен. Ал эми өкмөттүн токтомунда ошо 680 сомдон 700 сомдон ашырбасын деген. Эмне үчүн мындай болуп атат деп туруп андай изилдеп көрсөм, этти өзү мындай баягы дүңүнөн тапшыргандар, оптом тапшыргандар 450-500 сомдон эле алып келип тапшырат экен. Ал эми ошо саткан жанагы чайкоочулар аларды көбөйтүп, даже керек болсо 2 эсеге көбөйтүп жиберип атат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди, бааларды контролдошубуз керек. 450 сомдон алып келип сатса, 500 сомдон алып келип сатса, 550 сомдон сатса болот. 1 килограмм этке 50 сом кошсо болот. Ашып кетсе 100 сом кош 1 килограмм этке. Ошондо 600 сомдон сатса болот. Ал эми бизде болсо 700, 800, 900 сомдон болуп кетип атыптыр. Муну ким контролдош керек эле? Мамлекет тарабынан. Муну мамлекет тарабынан контролдоого алган госантимонопольный комиссия бар. Ошолор агентство бар, ошолор караш керек эле. Жергиликтүү бийлик органдары караш керек эле. Акимдер, мэрлер, губернаторлар, эскиче айтканда губернаторлар, мына ошолорду тыкыр көзөмөлдөп, жана ошону өкмөттүн токтомун ишке ашырыш керек эле. Бирок бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик органдары такыр карабай койгон. Алар өздөрүнүн жумуштарын аткарбастан бул нерсеге кайдыгерлик кылышкан. Укам баскы сенчу. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Ушул боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын башчыларына мен кайрылып кетер элем, жана айтып кетер элем. Мындан ары базардагы баалардын кайсылар экөөндө болсо өсүшүнө, ошол өкмөт койгон талаптарды, токтомдордун аткарылбашына жергиликтүү бийлик органдары жетекчилери жооп бересиңер. Шылтоо болбойт.
Эгерде кайсыл жерде эттин баасы 700 сомдон 680 сомдон жогору болуп кеткен болсо, ошол жердеги аким, мэр, губернатор түздөн түз жооп бересиңер. Жана ошого силер кабинетте эле отура бербестен, жанагы ошол өзүңөрдүн жумушуңарды кылып жүрө бербестен элди аралаш керек. Базарга чыгыш керек, базар баасын көрүш керек. Ошол күндө ошол жерге өзүңөрдүн адамдарды коюш керек. Жана ошолордон маалыматтарды алып туруш керек. А силер болсо аны жасабай атасыңар. Ошондуктан бул боюнча мен силерге каттуу эскертүү берип коеюн. Мен Садырдын түрмөдө отурганына өтө өкүнөм. Жана анын чыгышы үчүн кайсыл аракетти болсо да жасаганга даярмын. Ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Жардамчылык тур ошондо билинет. Башка кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө ошондо билинет. Ким дос эмес. Садыр Жапаров боюнча ушу сөз козголгондо, бул менин саясаттагы эң чоң жүрөк оорум да. Чыныгы дос, мына машаалла, мына досумдун ийгилиги, менин ийгилигим. Менде болбосо да досумда болсун деген. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жол суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровго ырайым кылып, ушул Алла Тааланын ыйык күндөрүндө чыгарып бериңиз. Мен мына сизден ыйлап туруп суранамын. Кыйынчылыгыңа кайгырган, сени дайыма сурап турган, кемчилигиңди жашырып турган. Мына ушуну дос деп айтат. Садырга баштандык туугандар. Баштандык! Садырга баштандык! Дос дедиңби? Жүрөгүңдөн дос бол. Чыныгы дос бол. Биздин негизги партиябыздын программаларынын бири Садыр Жапаровду мыйзамдын чегинде чыгарууга, аны актап, мамлекеттик кызматка алып келүүгө, жана аны элге кызмат кылдырууга милдеттүүбүз деп билебиз. Саңа жакшы күмөн кылган болсун чыныгы дос. Чыныгы дос ким? Сизге жакшылык каалаган, сиздин ийгилигиңизди көрө алган. Бул мен тандап алган жол акыйкаттын жолу. Бул достуктун жолу. Мен досум таштап кете албадым. Бүгүнкү күнгө чейин Садырда коркунуч бар. Себеби Садыр тордун нарагында булардын колунда турат моментип. Ыкчып кармап турушат. Ошо колдорун сындырып туруп биз алып чыгышыбыз керек деген. Сындырып туруп алып чыгышыбыз керек. Менин эң негизги максатым болгон Садырды чыгарып алам деген. Бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз.